кат жазуудагы сабаттуулук жоголуп баратат. Мурдагы заманда ушундай бир окуялар боло турган болсо, кадимгидей чара көрчү эле. Бир кезиттен бир ката кете турган болсо, ал редакторуна проблемасы болчу, коомдун проблемасы болчу, ошол тармакты тейлеген министрликтин проблемасы болчу. Каттарды окуп биз деле кыйналып атабыз, ачыгын айтайын. Менде эле мугалимдер чаттыгы бар. Алардын жазгандарынан кээде өзүм деле уялам. Алардын жазгандарынан кээде өзүм деле уялам. Ошондой бир группаларга кирип калсаң, айткандан уяласың. Чубагажы уялбай, тартынбай оңдойт эле. Анан сен эмне ушундай кыйын болуп кеттиңби деген заман болуп калды азыр бирдеме десең эле. Кийинки мезгилдерде кат жазуудагы сабаттуулук жоголуп баратат. Мурда биз бала кезде, бизден мурдараак абышка кемпирлерге биз китеп окуп берет элек. Анан жаштар сабаттуу, карылар сабаты жок дейчүбүз да, азыр карылар сабаттуу, жаштар сабаты жок болуп калды. Карылардан кат келсе, кол жазмасы да жакшы, түшүнүктүү, анан ката кетирбейт. Тыбыш белгилеринен бери үй-өсү жайында, ыңы жайында. Азыр эми мындай комментарийлерди кара, анча-мынча жазылган ушул соц тармактардагы маалыматтарды карасаң, аябай көп ката кетиргендер көп да. Бизге деле кат жазат, окуп атып, анын мазмуну маселе ошол катасын окуп отуруп, адам мындай акылдан айныштай болот да. Мотор деп жазат. Мотор деп жазгандар көбөйүп кетти, мисалы, койнок деп жазып атат. Же болбосо наоборот, ошол деле жазып туруп жөнөтүп атат. Мошенниктер деп жазып атат, мындай түз кандай болсо ошол эле жазылып атпайбы? Өткөндө бул жерде продается яйцо деп жазып коюптур. Эми ушул мурдагы заманда ушундай бир окуялар боло турган болсо, кадимгидей чара көрчү эле. Бир кезиттен бир ката кете турган болсо, ал редакторуна проблемасы болчу, коомдун проблемасы болчу, ошол тармакты тейлеген министрликтин проблемасы болчу. Ошон үчүн ушул сабаттуу жазуу жагында бир карайт окшойбуз, болбосо кандай эле болуп кетебиз билбейм. Бир жолун табалы, ата-энелер деле кам көрсүн. Боло берет дегенди бириктирип эле боло берет деп жазып калдык. Туура. Өзүңө тың бол деп үчөнү өзүңө тың бол дегенди же үйүсү жок, же өсү жок, анан үчөнү бириктирип жазып коюп, каттарды окуп биз деле кыйналып атабыз, ачыгын айтайын. Менде эле мугалимдер чаттыгы бар. Алардын жазгандарынан кээде өзүм деле уялам. Ошондой бир группаларга кирип калсаң, айткандан уяласың. Чубагажы уялбай, тартынбай оңдойт эле. Анан сен эмне ушундай кыйын болуп кеттиңби деген заман болуп калды азыр бирдеме десең эле. Анан мектепти бүткөндөн кийин карасаң, 11 жыл бою кыргыз тилин окуган, бирок кыргызчасын тыңгайсың. Азыр келгенде көрүп атпайсызбы? Министрлер сүйлөгөндө деле, же болсо өкүлдөр сүйлөгөндө деле жарым кыргызча, жарым орусча. Кыргыз мектепте окугандар кого что деген бойдон бүтөт, официалдуу тилди билбей. Официалдуу тилдеги мектептерде окугандар кыргызча ныпым тилин билбей атат да. Ошого мисалы орус мектептерде 2-3 предметти бир эмес. Кыргыз тилинде бергенге өтсө кандай болот? Же болбосо кыргыз тилинде окуткан мектептерге орус тилинде 2-3 предметте мындай. Анткени орус тилинде мен айылда окуганмын, чындыгында сабак жетпегендер орус тилинен берчү. Алар бизге идеалдуу көрүнчү эле. Родина моя деген бойдон бүтүп кеттик мисалы, кээ бир жерлерде. Бизде эми жакшы мугалимдер окуткан, бирок кээ бир жерлерде ошой деле бүтүп кетип атат. Кыргызча деле ошондой болуп атат. Ушул жактар бир карап көрбөйлүбү? Анткени бизде расмий тил бар, мамлекеттик тил бар. Же ал жактан эмес, же бул жактан эмес. Эки тоонун чөбүн эңсеген кийиктей болуп атабыз да.